Садыр Жапаров БШКнын адисинин шалаакылыгынан мүчүлүштүк кетти. Президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы расмий баракчасына Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтык шайлоо системасындагы мүчүлүштүк боюнча түшүндүрмө берди. Ал Боршайкомдун майда чүйдө катасы айрыкча парламентке өтпөй калган партиялардын ишенбөөчүлүгүн пайда кылганын жазды. БШКнын адистери кетирген ката серверге эч тиешеси жок экенин дагы бир жолу тактап чыкты. Сервер берген жыйынтыктар БШКнын адиси кетирген катага эч тиешеси жок. Акыркы жыйынтык кол менен санактар бүткөндөн кийин чыгат. Кол менен санакка активдүү катышкыла. Санактар бүткөндөн кийин бюллетендерди архив үчүн сактап коебуз. Кимдер кааласа каалаган участоктарын кайсы убакта болбосун ачып санап алса болот, деп кошумчалады президент. Өлкө башчы бийлик шайлоого да Боршайкомдун ишине да кийлигишпегенин, БШК тараптан да добуштарды бурмалоо болбогонун жана бурмаланбай турганын билдирди. Ооба, БШКнын адисинин шалаакылыгынан мүчүлүштүк кетти, бирок добуштарды саноонун жыйынтыгына эч кандай тиешеси жок. Күнөөлүүлөрдү жоопко тартабыз. Азыр УКМК териштирүү иштерин баштады. БШКнын ката кетирген адисинин айрым адамдар менен байланышы жокпу? Балким мен ушундай кылып силерге митингге чыкканга шылтоо жасап берем деп алдын ала кандайдыр бир күчтөр менен келишип алган эмеспи деген сыяктуу териштирүүлөр жүрүп жатат, деп жазды президент Садыр Жапаров. Булак Азаттык KG. Парламент 3 депутатты жоопко тартуу маселесин карайт. Жогорку кеңеш 1 декабрдагы жалпы жыйынында депутаттар Асылбек Жээнбековду, Төрөбай Зулпукаровду жана Бакытбек Жетигеновду кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн депутаттык комиссия түзүү маселесин карайт. Мындай сунушту башкы прокурор Курманкул Зулушев бергени парламенттин расмий сайтына жарыяланды. Жогорку кеңеш камакта жаткан Жээнбеков менен Зулпукаровдун кол тийбестигин алуу боюнча депутаттык комиссия түзүү маселесин 26 ноябрда кезексиз жыйынга чогулуп карамак, бирок кворум чогулган эмес. Эки депутат Кумтөр иши боюнча коррупцияга шек саналып камалган. 25 ноябрда 1 май райондук соту алардын камактагы мөөнөтүн 30 январга чейин узартты. Ал эми Бакытбек Жетигенов бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен кармалып, 27 ноябрда Бишкек шаарындагы 1 май райондук сотунун чечими менен 26 январга чейин камалды. Булак Азаттык KG. Кол менен эсептөөдө босоголук чектен өткөн партиялардын тизмеси саат 16:00 карата. Кол менен эсептөөдө кайсы партия канча добуш алганы боюнча маалымат саат 16:00 алынган. Жалпы 2650 участкалык шайлоо комиссиясы болсо, анын 487синин жыйынтыгы келип түштү. Ошондо бул 26,6% участкалык шайлоо комиссиянын жыйынтыгы болуп саналат. Номер 21 Ата журт Кыргызстан 34420 добуш, башкача айтканда 14,23%. Номер 8 Ынтымак 32455 добуш, башкача айтканда 13,42%. Номер 9 Ишеним 27714 добуш, башкача айтканда 11,46%. Номер 5 Иман Нуру 19162 добуш, тагыраагы 7,92%. Номер 3 Альянс 16918 добуш, бул 6,99%ды түзөт. Номер 18 Эл Үмүтү 14725 добуш, 6,9%. Номер 2 Кыргызстан 13038 добуш, бул 5,39% дегенди билдирет. Булак Супер KG.